Баарыңыздарга салам достор, биздин болсокко кош келиңиздер. Биздин болсок азыркы учурда айыл жергесинен тартылып атат. То есть нет ничего невозможно, любой жерден контент тартылат деген сөз. Азыр мен сиздерге аябай бир сонун фишка менен бөлүшөм. Негизи бул боттордун түрлөрү аябай көп болгондор, бирок арасынан биз өзүбүз лично колдонгон ботту көрсөтүп бермекчибиз. Бул боттун аты караңыздар, SMM бот деп аталат. Боттун сиздерге кызматын айтып коеюн, эмне кылат? Баарыбыз эле көрсөк керек. Видеого же болбосо Инстаграмда комментарийге хочу сөзүн калтыр, же болбосо урок деп калтыр, акысыз сөзүн калтыр деген сообщенияларды айтат дагы. Акысыз деп калтырсаңыз личкаңызга сообщение келет, же болбосо сабак келет, да хочу дегенди басасың, дальше сабакты көрүп, то есть бот менен эле сүйлөшө бересиң да. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн муну ошол адам өзү лично жооп берип атабы, кантип жетишип атат депчи. Бирок андай эмес уландар. Буга атайын боттор бар, атайын сайттар бар. Ошол сайттардын негизинде ушундай ыкмаларды, ушундай адамдардын бир эмелерин, муктаждыктарын чечип бермекчи, бүтүрүп бермекчи. Бизде SMM бот деген бар, биз өзүбүз ушуну колдонобуз. Анан chat place деген да түрү бар, буну да колдонсоңуздар болот. Но мен сиздерге өзүбүз колдонгон, реалдуу түрдө иштей турган SMM ботту көрсөтүп берем. Караңыздар. SMM ботту издесеңиздер мына кызыл логотиптеги сайты чыгат бизге. smmBot.net. Ичине киребиз. Чымчыктарын сайраган көрүп атасыздарбы? Мына айылский атмосфера. Так, караңыздар. Оң жакта 3 сызыкча турат, Ошону басам дагы. Ход деп турат, эң астына регистрациянын үстүндө ход деп турат. Эгерде сиздер каттала элек болсоңуздар, регистрацияга киресиздер дагы могу жактан полный аккаунтуңуздарды толтуруп жатасыздар. Emailды толтурам, паролун толтурам, паролун жазып туруп, ичине кирип кетем. Бизде пока что аккаунт бар, ошондуктан мен сразу ход кылып эле кирмекчимин туугандар. Киргенден кийин ходту баскандан кийин эмне кыласыздар? Бул жактан Gmail аккаунту жазасыздар, эгерде аккаунтуңузда бар болсо. Мен автоматически өзүмдүкүн толтурам. Вайтини басамын. Вот, мен өзүмдүн эмеме кирдим, өзүмдүн личный баракчама туугандар. Бул боттун жакшы жери, башында баштай турган болсоңуздар, лично катталгандар үчүн 100 орун бесплатный берет. Башкача айтканда, бул деген сөз 100 адамга бесплатный жооп берет. 100 адамга чейин. Бирок 100 адамдан өткөндөн кийин уже сатып алганга туура келет. Сатып ала турган болсоңуздар өтө деле кымбат эмес. Мисалы оң жакта бурушту басабыз дагы, то есть сол жакта карасаңыздар, тариф деп турат, меню деп турат, Тарифке кире турган болсом, бул жакта именно бааларын билсек болот. Мисалы Россия кылам, далени басам. Мына жактан бизге караңыздар, мисалы 300 бот ала турган болсоңуз, жооп бере турган бул 700 рубль турат экен. Эгерде 500 адамга жооп бере турган бот алсаңыздар, 900 рубль. Биз өзүбүз ушундай бир айда бир сатып алып турабыз, 1000 сомго, 2000 сомго, Но бизге бул нерсе аябай көп актив алып келет. Не деген клиент алып келет, сатууларды алып келет. Көбүнчө биз ушунун аркасынан эле көбүрөөк сатуу кылабыз туугандар. Ошондуктан сөзсүз түрдө колдонуңуздар. Ал эми кантип улаштырабыз дегенге азыр көрсөтүп берем сиздерге. Ал үчүн биз ошол эле кайра эле 3 сызыкчаны басасыздар туугандар. Сол жакта 3 сызыкчаны бассаңыздар, бизде chat bot деген бар. Chat ботко киремин. Бул жакта биздин ачкандар мисалы миллион деп турат, мынакей. Сабак деп бул биздин өзүбүздүн колдонгон ботторубуз да. Эгерде жаңы ача турган болсоңуздар, могу жерде добавить деп турат, ошону басам. Новый ачам, караңыздар, добавитьти басам. Названиясы мисалы, азыр биз ушул видеонун кантип жасаганбыз? Сайт деп ачып коем өзүнчө, окей деп басабыз. Ачкандан кийин караңыздар кандай кыласыздар. Сайт деп мынакей өзүнчө ачылды. Напишите любой сообщение. Муну жандыра турган болсоңуздар, личкаңыздарга жөн жаза берсе дагы тиги ботту жөнөтө берет. Ошон үчүн буну лучше жандырбай эле койгон жакшы. Напишите ключевые слова деген бар. Буну бассаңыздар, именно кайсыл сөздү калтырыш керек, ошону жазабыз. Мисалы, сайт деп жазып коем, болду. Эгерде сайт сөзүн калтырса, анда аларга дайректине барат деген сөз. Кийинкиси, напишите команду деген бар. Бул жерге дагы сайт деп жазамын. Оставить комментарий, сайт деп жазамын. Всё. Сохранить басабыз туугандар. Окей, кийинкиси. То есть бул жакты толтургандан кийин экинчи жак ачылат. Бул жакты уже прям толтурушуңуздар керек. Эмне кылат? Мисалы, отправить сообщение деп турат. Сообщение жөнөтүш керек жеке катка, кантип жөнөтөт деген вопрос. Открыт сайт дегенден кийин бул жакка туугандар сөз түрдө бир сайттын ссылкасын коюшубуз керек. Ал үчүн мен Телеграмга кирем дагы өзүбүздүн. Вот медиа центр деген изменитке киребиз. Пригласить ссылкага кирем, поделиться кылам, ссылкасын көчүрүп алам, анан ушуну ушул жака коебуз туугандар. Ставить кылабыз.
кааласаңыздар сүрөтүн жүктөп койсоңуздар болот. Анан жирный текстке эмне деп жазылыш керек? Мисалы мен мунуку эмне деп коебуз? Акысыз сайт тууралуу сабак деп коелу. Бул жерге кнопка коюшубуз керек. То есть обычный текст. Акысыз сабакты көрүү үчүн могу жерге смайлик калтырып коесуздар, мына көздү жумгандай. Всё. И добавить кнопканы басам. То есть кнопканы басыш керек да. Ал кнопка басылганда каяка кириш керек деген вопрос. Названиясы кнопканы. Сабакты көрүү деп жазып койсоңуздар болот. Сабакты көрүү деген кнопка чыгат ушунда. Көрүү, готован басам. Открыть веб-сайт кылабыз. Могу жерге ссылканы коемун и окейди басып коем. Болду. Туугандар, сохранить басабыз. Всё, бизде туугандар чат-бот даяр болду. Эми буну комментарийге улап коюшуңуздар керек. Сол жакта кайра 3 сызыкчаны басабыз дагы. Комментарийге киремин. Комментарийге киргенден кийин могу жактан добавитти басып туруп өзүнчө жаңы ачасыздар. Названиясы сайт деп коем. Любые слова или определенные слова? Определенные слова должен содержать сайт деп жазабыз. Выберите, как я отслеживать. Прямой эфир, все публикации. Кааласаңыздар бардык постко коюп койсоңуздар болот текстти. Андай кыла турган болсоңуздар, любой постко комментарий жаза турган болсо, сообщение кете берет да. Ошол себептен улам определенный гана посттор болушубуз керек. Анын үчүн эмне кыласыздар? Публикации из лентын басам. Все публикации определенный кылам. Выберите публикацияны басам. Анан могу жерден сиздердин кайсыл постуңуздар иштеш керек. Мисалы мен бэкстейдж эң аягына текшерип көрөлү азыр. Койдум. Ответить под комментарием. Не деп жооп бериш керек жеке катка. Жеке катка жооп бердик деп комментарийлерге жооп берип турат өзү. Жооп бердик. Деп туруп, мындай кылып коесуздар. Ответить директ, сохранить. Туугандар, биз азыр полный ботту улап алдык. Эми текшерип көрөлү. Акыркы видео улаган болчумун. Мына жерге сайт деп жазамын. Сайт дейбиз дагы. Жөнөтөбүз. Кетти. Бир аз күтө туралы. Жеке катка жасап келди туугандар. Мынеке. Акысыз сайт тууралуу сабак. Мына сабакты көрүү үчүн астына кнопканы бас. Сабакты басат. И потом биздин Telegram каналыбызга кирип кетет туугандар. Telegram каналга кирет дагы сиздин каалаган сабагыңызды көрө берет туугандар. Жалпысынан ушундай уланмакчы. Өтө жөнөкөй караңыздар. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Негизи толтура сайттар бар. Бул биз сиздерге өзүбүз колдонгон, иштей турган эң жеңил жолун көрсөтүп бердик. Эми туугандар, мен сиздерге SMM боттун бир аз артыкчылыктарын айта кетейин. Эң эле биринчиси, эгерде сиздер жаңыдан блог баштасаңыздар же болбосо блог баштап жүрсөңүздөр, бир подписчик чогултуп алганга, актив көтөрүп алганга, бизнесиңиз болсо бизнеске көбүрөөк клиент тартканга, же болбосо жанагы сабактарды уюштурганда аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк десем адашпайм. Анткени биз именно ушул ботту колдонуу аркылуу бир топ сатууларыбыз жогорку деңгээлде болду. Бир топ жаңы клиенттерди өзүбүзгө алып келдик, жаңы подписчиктерди алып келдик. Мисалы бир эле видеодон канча 200 канча миң просмотр алды мен акыркы чыгарган видеомдон. Аны тоже чат плейске улаганбыз. Бул сатуучу видео болчу. Андан деген бизге комментарийге 1000 комментарий түштү. Башкача айтканда бир 500дөй адам биздин курс тууралуу кызыгып жазды да туугандар. То есть 500 клиент элестеткиле. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Ошондуктан бул ботту барыңыздар колдонуңуздар. Аябай мүмкүнчүлүктөрү көп. Башында жана айткандай 100 орунга силерге бесплатный болот. Анан дальше уже сатып алышка туура келет. Сатып алганда эле өтө деле кымбат эмес көрдүңүздөр. 500 орунду мисалы 1000 сом турабы ушундай. 1000 сомго 500 адамга жооп бере турган ботту алып колдонсоңуздар болот. Тоже сатып алган өтө жөнөкөй. Бул сайт негизи эле орустардыкы болгондуктан сиздер виза карта аркылуу сатып алсаңыздар болот. То есть виза картаны улаштырышыбыз керек. Любой виза карта болот, болгону парольдорун толтурасыздар, коддорун жазасыздар. И ошол сумманы эсептейсиздер. Мисалы рубль, сомго канча сом болот, ошону ориентирин алып туруп эле картаңызга акча саласыз. Болду, ушинтип эле сатып алып колдоно берсеңиздер болот. Жалпысынан барыңыздар колдонуңуздар туугандар. Анткени азыркы учурда любой блогерлер болсун, эксперттер болсун, бүт баары ушул боттор аркылуу гана өздөрүнүн иштерин жүргүзүп атат да. Бул как менеджер деп койсок болот, бесплатный менеджер. То есть бул как менеджер деп койсоңуз болот. Сиз өзүңүзгө бир SMM-чиге алыштын кереги жок да азыркы учурдачы. Просто боттор менен туура иштешибиз керек туугандар. Ошол себептен улам бул нерсени сиздерге
бесплатный беріп атабыз. Көпчүлүк жерде буну сатышат адамдарчы. Дагы бир плюс жери бул сайттарды, бул ботторду кантип туура колдонуш керек, кандай ыкмалары бар, кайсы учурда колдонсок болот, бул боюнча биз кененирээк курска камтып кеткенбиз туугандар. То есть курста, биздин курста, онлайн курс буюрса келе жаткан 16-июнь башталмакчы. Бул курста окуй турган болсоңуздар, туугандар, вообще өкүнбөйсүздөр, анткени ал жакта деген бизде 80ден ашык видео сабак бар. Кайтарым байланыш дагы бар, тренерлер менен кайтарым байланыш бар, куратор менен кайтарым байланыш бар. То есть ар бир сурооңуздарга жооп ала аласыз. Андан сырткары сиздер мобилографияны нөлдөн баштап профессионалдык деңгээлге чейин үйрөнө аласыздар туугандар. Дагы бир жакшы жери биз бунусунда курсту 2 тарифте саткан атабыз. Сиздер без куратора дагы окуй аласыздар, эгерде акча жагынан мүмкүнчүлүгүңүздөр болбой жатса, тоже скидка менен албетте. Ал эми мүмкүнчүлүгүңүздөр бар болсо, анда тренер менен деле окусаңыздар болот. Экөөнүн баасы көп деле айырмасы жок туугандар. Ошондуктан эгерде акча жагынан кыйналып атасызбы, анда кааласаңыз бөлүп төлөсөңүздөр болот. Ошондой эле без куратор эле алсаңыздар, балким сиздерге туура келиши мүмкүн. Эгерде жок, мага куратор керек, мен тренер менен үйрөнүш керек десеңиздер, ал тарифти деле үйрөнсөңүздөр болот. Жалпысынан курс туугандар нөлдөн башталат, мобилографияны нөлдөн баштагандар дагы үйрөнөт. Мобилография менен алектенип жүргөндөргө да жакшы, анткени ал жакта биз высший уровеньде полный монтаждын, трендовый монтаждын бүт түрлөрүн көрсөтүп бергенбиз, чачып салганбыз, в общем. Андан сырткары спидрамп темасын кошконбуз. Спидрамп тоже унааларды тартуу боюнча, фэшн спидрамп тартуу боюнча, предметный съемкалар боюнча, разговорный видеонун 3 этабын кошконбуз. Простой разговорный видео, креативный разговорный видео, жана ушундай сложный разговорный видеонун съемка и монтаждарын полный от и до көрсөтмөкчүбүз. Жалпысынан сабактар как сериал көргөн сыяктуу эле, ар бир сабакты көргөндөн кийин сөзсүз түрдө экинчи сабак сиздер үчүн кызыктуу болот, ачылмакчы. Бул сабактардын өзгөчөлүгү эмнеде? Эң эле биринчиси бул тренерлер менен кайтарым байланыш болот. Экинчиси сабакка жалпысынан 6 айга доступ берилет. Үчүнчүсү сиздер үчүн 100гө жакын видео сабак бар. Төртүнчүсү бизде материал деген өзүнчө бир каналыбыз бар. Ал жакка именно биздин окуучуларга доступ берилет. Ал жакка кошула турган болсоңуздар, монтажга керектүү звук эффект болсун, светокоррекциялар болсун, шрифттер болсун, музыкалар болсун, деги койчу, монтажга эмне инструменттер керек, футаж, ошонун бүт баарын ошол каналга толтуруп салган болсоңуздар. Бул нерсе дагы да толо бермекчи. Бул каналга окуучуларга как подарка сыяктуу кылып бесплатный кошуп берип коебуз. Андан сырткары дагы ар бир сабак туугандар, не только Кыргызстан, бул сабактарды биз Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстандын бир топ кооз локацияларынан тартканга аракет кылдык. Өзбекстандын 2 шаарынан тартылган, Самарканд, Ташкентке барып туруп, именно ошол жака тийиштүү темалардын негизинде сабактар тартылган туугандар. Минимализм деп коебузбу, атмосферный видео деп коебузбу, закадровый видео, аябай сабактарды көрсөңүздөр, бир сөз менен айтканда өкүнбөйсүздөр, анткени могу жерде эле карасаңдар, бизде мисалы окуучуларыбыздын отзывдары, ар бир окуучубуз бизден ыраазы, Кудайга шүгүр, аябай мощный результаттар болуп атат туугандар. Андыктан сиздерди дагы келе жаткан группага чакырам. Кааласаңыздар куратор менен окуңуздар, кааласаңыздар без куратор окуңуздар, өзүңүздөрдүн каалооңуздарда. То есть сиздер үчүн болушунча бардык жактан мүмкүнчүлүк түзүп койдук. Андан дагы бир плюс жери бөлүп төлөсөңүздөр да болот туугандар. Андыктан эмне демекчибиз, барыңыздарды курстан күтөбүз. Буюрса бул курста окуй турган болсоңуздар, вообще новый уровеньге чыгасыздар. Мобилографияга алектенип жүрсөңүз, сиз өзүңүздүн чегиңизди, өзүңүздүн бааңызды 2-3 эсе көтөрө аласыз. 100% гарантиясы менен айталам. Эгерде нөлдөн баштасаңыз, анда сиз проф болуп чыгасыз туугандар. Туугандар, негизде бизде курс 70ке жакын сабак болчу, но бирок биз жаңы темаларды кошуп отуруп 100гө чукул сабак болуп калды. То есть ал жактан мобилографиядан сырткары сиздер SMM жагында үйрөнөсүздөр. То есть Instagramда кантип блог жүргүзөбүз, кантип подписчик болуп, кантип көп просмотрлар алабыз, кандай инструменттер бар, кандай алгоритмдер бар. Биз өзүбүз кантип 250 000 катталуучуну чогулттук, ошонун полный сырларын курста ачыктап беребиз туугандар. Как мобилограф болуп кантип клиент тапсаң болот, клиенттер менен кантип сүйлөшүш керек, өзүңдүн чегиңди кантип айтсаң болот, кантип көтөрсөк болот, кантип өзүбүздүн видеобузду кымбат сатсак болот. Дал ошолор боюнча да кенен сабактарды кошконбуз. Ошол себептен улам биз курстун баасын көтөргөнбүз, бирок 16-июнга сиздер мурдакы окуган окуучуларыбыздын баасында окуй аласыздар. Сиздерге дагы бир айта кетчү нерсе, биздин курска азыркы учурда 50% скидка жүрүп атат. Эртерээк жетишип калыңыздар. 50% арзан менимче эч кайсы курста жок азырынча. Андыктан мындай курсту колдон чыгара алмаңыздар туугандар. Барыңыздарды курстан күтөбүз.